Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан сиздер Халва шоуну көрүп атасыздар. Ал эми бүгүн бир канча убакытка чейин сиздер менен мен Айпирадан кул болмокчумун. Катарыбызда болуп туруңуз. Ал эми студияда адаттагыдай мен жалгыз эмесмин. Бизге келген студияда коноктор бар. Өзгөчө шаңдуу конокторду чакырып алдык. Аларды дароо эле тааныштырып өтөлү. Бизде клипмейкер Эрнис Сыдыков кочобур. Кош келиңиз. Кош келдик. Кандайсыз? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Быйылкы жылдын эсебинен 2019 жылдын эсебинен канча клип тарттыңыз? Аны өзүм да билбейм канча. Санаган эмессиз, Санаган жокмун. Бирок көп эле болду, Көп эле болду окшойт. Быйылкы жылдын эсебинен мыкты болом деп азыр ат салуучулар болуп аткан экен, добуш менен ойлоп атасызбы? Эми баардыгы Кудайдын буйругу менен болот да. Игилик каалайбыз анда Эрнис Сыдыковго. Ал эми Эрнис Сыдыковдун жанында да бир жаңыдан сонун клиптерди тартып аткан клипмейкер Баяман Осмонов келди. Кош келиңиз. Баяман, сиз дагы мыктылардын катарына кошулуп атыптырсыз, Эрнис Сыдыковдон ашып кетем деген ойлор барбы? Жок, азырынча. Андай жокпу? Жок, азырынча андай эмес. Неге? Эрнис байкем күчтүү. Сиз Эрнис байкеден үйрөнгөнсүз, Ооба, Эрнис байкенин окуусу. Сиз канча клип тарттыңыз? Мен эстеп турмун. Сиз эле эсептеген эмессиз, катыраак жандыраак сүйлөйсүз, Баяманга кол чаап болчу. Ал эми сиздерде Эрнис Сыдыков жана Баяман Осмонов командаңыздардын атын коюшуңуздар керек дароо. Эмне деп коебуз? Биз эми кесибибизге байланыштуу эле оператор деп коюп коелу. Операторлор деп коелу. Операторлор командасына кол чабуулар. Сонун аттап алышты. Биздин жумушка да жакыныраак, булар биздин жумуштан чүдөстөр, жакшы. Аны эмесе биз экинчи командабызды тааныштырып өтөлү. Бугу свитер дүкөндөрүнүн негиздөөчүлөрү бизге конокко келип калды. Темирхан Жолонбеков, кош келиңиз, кол чабуулар. Темирхан, канча свитер чыгардыңыз? Быйыл көп свитер чыгардык. Көп болду, жакшы эле болуп атабы? Бар ойдогудай. Жакшы экен. Ал эми жанындагы сулуу, анын жубайы Айгерим Эсенгариева. Кош келиңиз. Айгерим, ушуну негиздегенге сиз жардам берди деп калды да, анан идеяны сиз айткан эмессизби? Жок, идеяны Темирхан өзү баштап колдоп, ошону болгону гана колдогонум да. Колдоп бергенсиз, Анда сиздердин команданын да атын дароо табалы? Эми магазиндин атына жараша эле Бугу деп коебуз го. Бугу командасы деп. Бугу командасына кол чабуулар анда. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, бизди командалардын атын да таап алдык. Азыр операторлор командасы жана ошондой эле Бугу командасы бизде конокто. Бүгүн эң мыкты оюндар менен экөө ат салышат. Анда биринчи оюнубузга дароо киришебиз. Бул буквоед деп аталат. Кеттик. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Буквоед биринчи команда кимдер ойнойт? Тактап алалы. Кайсы командадан баштайлы? Байкелер баштайбызбы? Операторлор командасына баштайлы. Анда оюндун шартын түшүндүрүп өтөйүн. Буквоед дегенде сиздерге бир тамганы айтам. Сиздерге З тамгасы берилет азыр. Менде кыска суроолор бар. Сиздерге бир канча эле убакыт берилет, 1 мүнөттүк. Ошонун ичинде бат-бат жооп берүүгө аракет кылышыңыздар керек. Суроолорго болгону З тамгасынан баштап жооп бересиздер. Башка тама жок. Оюн шарты түшүнүктүү болдубу? Анда ким ойнойт сиздерден? Мен башта. Баяман Эрнис байке деп эле отура бердикенде. Баяман жардам берсең болот, Эрнис байке сиз ойноңуз анда, Аны эмесе биринчи мүнөт башталды. Кантип билинбей калуу керек? Туура болсо да, туура эмес болсо да жооп бере бериңиз Здан баштап. Здан баштаппы? Убакыт кетип атат? Зерикпей. Зерикпей. Итти эмне менен байлайт? Зынжыр менен. Кимден интервью алгыңыз келет? Зурадан алым келет. Каяктан жумуш тапса болот? Заводтон тапса болот. Компьютердин бөлүгү? Запчасти. Дастаркондун үстүндө отурганда эмне кылбоо керек? Зерикпей тамактаныш керек. Мектеп окуучулары тыныгууда эмне кылышат? Запись кылышат. Каяктан жумуш тапса болот? Заводтон деп жооп бердим ба? Жакшы. Самолет эмне менен иштейт? Самолет вентилятор менен. Фамилияңыз эмне? Фамилиям Зыдыков.
Фобияңыз деген. Фобия. Уақыт Фобиям. бүтті бізде. Уақыт бүтіп қалыптыр. Бұл жерде эки Сөз жоқ тұрбай. вентилятор деген сон болды, барманда. Бұл жерде сізге бір сұрауны екі жолы бердім, Ошонда азыр 7-8 суроого туура жооп бериптир. Туура болсо да туура эмес болсо дагы жооп бериңиз калсы. Азырынча кол чаап туралы сиздерге. Операторлар командасынан Эрни Сыдыков ойноп өттү. Анда эмесе биз экинчи командага дароо өтөбүз. Шарты сиздерге деле ушундай. Болгону мисалы үчүн сиз жооп суроо бергендечи биз туура боло туура эмес боло жооп бериш керек, ошол тамгадан баштап. Сиздерге К тамгасы берилет. Анда ким ойнойт? Темирхан ойнойт. Мен баштайм. Анда биринчи мүнөт башталды, кеттик. Сүйүктүүңүздү телефонго эмне деп сактагансыз? Катуу. Ачуу эмнеден жасалат? Каттамадан. Каяктан досторду тапса болот? Клубтан. Чымындар каякта укташат? Кумда. Жаңы жылды кантип майрамдайбыз? Кучактап. Ар бир айымда эмне бар? Күчүк бар. Киного тартылсаңыз кимди аткарат элеңиз? Кейин. Киркоровдун кийимдери эмнеден тигишет кийимдерин? Кирпиден. Жиндилердин жумушу каякта? Кумтордо. Айлыгыңызды эмнеге каратасыз? Айлыгыңызды. Көмүргө. Мырзаларда эмне үчүн мурут бар? Көрүнүш үчүн. Дайыма эмнени жоготуп жүрөсүз? Ключ. Терезе артында кимдер кыйкырышат? Кардарлар. Убакыт бүттү, кочолор. Азаматсыз. Бизге 12 суроого жооп берүүгө жетиптир Темирхан кочолор. Ал эми азыр болсо бул команда, бугулар командасы көбүрөөк жооп бергендиги үчүн 1 упай берилди. Азыр эсеп 1-0 эсебинде. Ал эми биз болсо кийинки оюнубузга дароо өтөлү, бул 60 секунд убакыт берилет экен. Алло, ты где деп аталат? Сен кайдасың деген рубрикабыз бар, ошого кеттик. Анда эмесе биз Халва шоуну улантабыз. Халва шоудо эң сонун кызыктуу рубрикабызга кезек келди. Бул болсо сен кайдасың деп аталат. Бизде Темирхан азыр тапканы турат. Айгерим жашырып бериш керек. Бизде экранга ар кайсы жерлер чыгат жазуу түрүндө. Аны Айгерим окуп туруп, сага ал жерде айтпайт, бирок жакындатып айтып бериш керек, сен табышың керек, Ооба. Болушунча бат-бат тапканга аракет кылыңыздар. Анда эмесе даярбызбы? Ооба, даярбыз. Баштадыкпы? Ооба. Анда эмесе биринчибизди чыгарып бериңиздер. Бул жерден суу бар, секиресиң. Ысык көл. Жок, Бассейн. Бар, чуркап барып туруп секиришет. Эмне? Ала Тоодогу аквапарк. Жок, мындай суудан кетип барат, узун болот да. Трамплин. Ошонун дагы башкачасы. Пирс. Кийинкиси. Бул жерде деген мисалы биздики жер, ал Марс. Аламдын башкачасы. Планета. Дагы. Солнечная система. Дагы азыр. Жер. Юпитер. Планета. Ошонун баары биригип. Солнечная система. Дагы. Планета. Жер жүзү. Алам. Мисалы эмелер учат ошол жака. Асман. Космос. Кийинкиси. Бул жерде деген жылдыздар өтөт ошонун үстүнөн. Красная дорожка. Ошон кыргызчасы. Кызыл дорожка. Кызыл шырдак. Баргандан коркобуз. Доктор. Стоматолог. Кийинкиси. Билбесеңиз өткөрүүсүңүз болот. Кийинкиси. Бул эме ага уктайсың походко барганда. Шалаш типа. Жок, мындай эле. Кровать. Ошону дагы. Жанакы кинолордо бар го, кийин алып. Картошканы саласың ошо эмне? Мүчөк. Ошону. Не кылабыз? Мүчөк жатат. Жатуучу мүчөк. Жатуучу мүчөк. Кийинкиси. Мен барамын азыр боюнда. Йога. Убакыт бүттү. Азаматсыздар, болушунча тапканга аракет кылдыңыздар. Азыр бизе канчаны тапканын бир аздан кийин билебиз, туура тапкандыгын. Биз кийинки командага кезек берели, эле, анын саны канча болгонун биз байкайбыз.
Бизде болсо Бугул командасы 6 жерди туура табышкан. Азаматсыздар кол чаап коелу аракет кылышты. Ал эми азыр операторлор командасы кайрадан жаныбызга келишти. Баяман табат. Эрни Сыдыков жакшырат. Даярсыздарбы? Оюн түшүнүктүү болду. Анда эмесе биринчи жерди чыгып берсеңиздер. Так. Бул жерде кыздардын кулагына, мойнуна таккан Алтын сепчика. ошо саткан жер. Эме. Ошону саткан Магазин, жер. магазин. Не магазин болуп калат ошондо? Алтын магазин. Зергер дүкөн. Зергер. Кийинкиси. Ал жерде деле сатат. Ал жерде эмне сатат? Ал жерде биз отурабыз, жатабыз, кийимдерди илген нерселер сатат. Кыргызчасы. Эме дүкөн, кийим дүкөн. Жок. Отурган нерсе сатат, жаткан нерсе сатат. Ошолорду айтып стол, бериңиз. стол. эмнелерди Эми сатат? стол, диван саткан жерлер. Стол. Кыргызчасы эмне болот? Мебелдин кыргызчасы. Эмне дүкөн? Мебельный дүкөн. Кийинкиси. Буну өткөрөбүз. Кийинкиси. Мектепте жазышат, мугалим айтып берет, аны жазышат окуучулар. Диктант. Кийинкиси. Эки адам жолуккан эмне деп коет? Встреча. Кыргызчасы. Эмне кылышат жолугушуп? Экөөбүз жолугуп, эмне кылабыз? Эме Кыз менен бала жолугат. Эки адам жолугуп туруп эмне кылат? Отурушат. Отурушат. Дагы? Эме жашат. Убакыт бүтүп калды. Убакыт бүтүп калды. Бизде болгону 3 сөздү туура таптыр. 3 сөздү туура тапты операторлор командасынан. Ошону менен бизде Бугул командасы алдыда келе жатат. 2-0 эсебинде. Кочолор. Операторлор чамдаңыздар эми. Ана эмесе биз дароо эле кийинки оюнубузга кезек бере берели. Бул Канские львы деп аталат. Кеттик. Халбошону уландабыз. Сиздер сыналгыны көрүп аткан болсоңуздар азаматсыздар, анткени сонун шоуну көрүп атасыздар. Халбаш шоу. Ал эми бизден коноктору дагы бир жолу айта кетели. Бугул командасы жана ошондой эле операторлор командасы бар. 2-0 эсебинде биз азыр оюндар жүрүп атат. Ал эми кийинки оюнубуз бул Канские львы деп аталат. Сиздерге түшүндүрүп кетейин, Кантта жылына сонун бир фестиваль өтөт экен. Ал жакта жарнаманы, пиарды жакшы кылгандар үчүн фестивалда азыр сиздерге сонун бир буюмдарды берем. Мына ушул буюмдарды сиздерге 5 мүнөт убакыт берилет. Операторлор командасына мына ушуну, сиздерге бугулар командасына ушу. Бул буюмдарды сиздер болгону жарнаманы жакшы кылышыңыздар керек. Пиар кылышыңыздар керек. Муну сиздер жарнама кылгандан кийин биз сатып алышыбыз керек да, сөзсүз түрдө. Буга 5 мүнөттүк убакыт берилет. Эгер мыкты жарнама кыла турган болсоңуздар, анда мына ушул фестивалга катышып калуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Андыктан чамдаңыздар. Сиздерге бир аздан кийин жазуу түрүндө да кылсаңыздар болот, актёрдук чеберчилик көрсөтсөңүздөр болот, баардыгын кылсаңыздар болот. 5 мүнөт убакыт кетти. Ал эми сиздер даярданганга чейин бизде дагы жарнамалык түрмөк бар экен, ошону көрүп алалы. Ал эми бизге келген коноктор болсо өзгөчө даярданып алып, жазып алып күтүп атышат. Колундагы буюмдарды ушунча мактай эзет, Кыргызстандын жарым алып кетчү дейле болот деп окшойт азыр. Аны эмесе баштай берели. Кайсы командадан баштайбыз? Эрнис байке, келиңиз, сизден баштайлы. Сизге берилген буюм да өзгөчө экен, Мактап жактай бериңиз. Мен баштайын анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин алдыңыздарда бул тиш жуугуч щетканын презентациясын өтөм. Бул щетканын аты болсо халва деп аталат. Бунун өтө көп функциялары бар. Бир гана тиш жуубастан башка толтура жумуштарды аткарса болот. Негизи башка щеткалар менен бир гана тиш эле жуйсуздар, а бул менен бир нече жумуштарды аткарасыз. Булардын биринчиси, эгерде көптөн бери жакшы голливудский улыбка болуп күлө албай жүрсөңүз, бул менен жуугандан кийин бүт жерге барып күлсөңүздөр болот. Андан кийинкиси, эртең менен туруп
сүйіктіңізге сүйлей албай жатсаңыз, бұл менен жуғандан кейін сүйлей бересіз. Ал эми үчүнчүсү болсо, тишиңизди жууп бүткөндөн кийин бир аз ылдый болуп туруп бутуңуздун жетпей аткан жерлерин тазалап койсоңуз да болот. Ошол менен элеби? Ошол менен эле. Бул ушундай функциясы бар да. Эртеси кайртып тишип жиберет. Бутту тазалап бүткөндөн кийин эң негизгиси келинчегиңизге берип, келинчегиңиздин чачын крастетсеңиздер да болот. Келинчегиңизден алгандан кийин машинаңызга барып, машинаңыздын кол жетпеген жерлерин да тазаласаңыз болот. Андан кийин соткаңыз бузулуп калса, соткаңыздын ичин ачып, щоткалап эле койсоңуз иштеп кетет. Анын эң негизгиси бул батарейка менен иштейт. Кайра-кайра батарейкасын алмаштырып, килемдерди да тазалап койсоңуз болот кайда. Анан акыркысы болсо, будан 2 штук алсаңыз, үчүнчүсүн белек көрөсүз. Сонун келе кочолор. Операторлар командасынын щеткасы бир канча жумушту аткарат экен, сатып алыш керек болуп калды окшойт. Муну алсаңыздар точно ушундай. Сонун экен. Анда операторлар командасы мына ушинтип өздөрүнүн презентациясын өтүштү. Сонун болду. Ал эми бизде бул командасы даярбызбы? Даярбыз. Анда сиздерге көңүл буралы. Саламатсыздарбы? Биз сизге азыр Кыргызстанда өндүрүлгөн Smart Wear же болбосо желдеткич деген ошондой желдеткич тууралуу биз сизге кыскача маалымат айтайлы деп чечтик. Бул Кыргызстанда өндүрүлгөн экологиялык бардык материалдардан жасалат. Ошондой эле бардык СНГ шаарларына экспорттолот. Жана азыркы учурда Amazonго чыкканды мындай пландап жатабыз да. Жана башында эле айткандай эле бул смарт кыргызчага отурганда ошо акылдуу деп аталат. Бул жөнөкөй эле желдеткич эмес, бул ошо акылдуу желдеткич да. Эң биринчилерден болуп, буну силер маршруткада кетип баратканда, жанагындай киши көп болуп калганда мындай өзүңөргө үйлөп турсаңар болот. Ошондо абдан жакшы берет да. Бул биринчиден. Экинчиден көбүнчө болот да. Машинанын кондер иштебей калат да. Кондиционер особенно жайында да. Ошондо берип коесуң да. Бул ошондо берип коесуң, өзү үйлөтө берет да. Ушундай болот. Анан ушундай да бир жакшы нерсеси бар экен. Эгерде кимде бирөөгө карыз акча болсоң, акырын келип жаап турсаң көрүнбөйт экен. Эме? Кредит төлөгөн банкка барганда ушинтип окуш керек да. Мындай болуп, мындай барса болот экен да. Андан тышкары чымын өлтүргүчкөн. Чымын өлтүргүчтөр колдонсо болот экен да. Анан азыркы күндө аябай актуалдуу болуп атпайбы, смог депчи. Ошо смогтон дагы мындай өзүңдү тазалап турсаң болот да. Эшикке барып көтөрүп алалы эми. Шаар тазалап, жана жакын күндө ошо инвесторлор келип атат, муну чоң кылып, анан шаардын четине коюп, анан жаман. Баарыбыз туруп алды. Бекер турат. Ушундай болуп атат. Андан тышкары буну банядан да колдонсо болот. Баняда жанакы бар го шыпырыгын ордочу, шыпырыгын отуруп алып, мындай үйлөтсө аябай жакшы болот деп атат да. Андан тышкары кыздарга жакшы колдонсо болот экен да. Бул жана кыздар бир жакка чыгып атканда шашы боюнбай калса, ошо жанына албаса болот да, көзүн бойт, анан бетин жаап алат. Ошондой. Анан буну неме катары колдонсо болот. Мисалы үчүн жаз башталганда барыбыз тоого чыгабыз да, шашлык бышырабыз. Ошондо эгерде неме жанакы шашлык үйлөткүч. Шашлык үйлөтсө болот да. Жакшы, канча сом негизи? Баасы арзан эле. Негизи оптом алсаңар 20 сомдон болот. Анда барысы аласың бет. Оптом алсаңар 20 сомдон болот. Анан эң негизи эми болот жанакындай жалпы жайлар болгон, көп кишилер кирген жактаргачы, арча же болбосо освежитель же болбосо ширеңкенин ордуна алынса болот да. Ушундай да, эгер кимде ким азыр кирип сайтка заявка калтырса, ошол сизден алып кетиш керек. Өзгөчө баада алат да. Кол чабалар бул командасына. Азаматсыздар. Сонун экен, чындыгында бул эми элдин баары ушуну алып алып эми колдонот да. Дайыма жанында алып жүрөт. Азаматсыздар, эки команда тең мыкты ойношту. Биздин бул жакта отурган кесиптештерибиз дагы эки командага тең бирден балл берилсин деп чечишти. Ошону менен операторлордо 1 балл, бул командасына 3 балл кошобу.
3-1 эсебинде оюн жүрүп атат. Ал эми биз азыр достордон жардам сурайбыз. Кийинки рубрикага кезек беребиз. Ал эми жакшы маанайда биздин коноктор менен биргеликте Халва шоуну улантабыз. Биздин командалар дагы бир жолу айта кетели, операторлор командасы, клипмейкерлер отурушат, жана ошондой эле бугу командасы, бугучулар отурушат. Бизде 2 команда жарышып атат. Азырынча 3-1 эсебинде келатабыз. Операторлорду чамдаңыздар дейли. Ал эми азыр достордон жардам сурайбыз. Сиздерге бул командага бир тамга айтат. Анан ошол тамгадан башталган адамдарга чалабыз контакттагы. Сиздер дагы бул командага бир тамга айтасыздар, ошол тамгадан башталган контактка чалабыз дагы. Экранга бизге суроолор чыгат. Ошол суроону 1 мүнөттүн ичинде ага чалып, варианттары менен чыгат. Так жообун алып бүтүшүңүздөр керек. Түшүнүктүүбү оюн? Анда эмесе биз сиздерден баштай берели, же сиздерди операторлордон баштайлыбы, жеңилирээк болсун. Анда операторлор командасына кайсы тамганы айтасыз? Мен Х деген бир эле өзбек таанышым бар. Парачан деген. Ю деген жок. Да, але бербесең. Болбойт. Жакшырасын айтайын, анда К тамгасы. К тамгасы. К тамгасы. Кимдер бар экен сизде контакт? Сиз контакттарды издей бериңиз, ага чейин бизге экранга суроону чыгарып берип койсоңуздар. Ошол суроону варианттары менен Эрнис мырза 1 мүнөттүн ичинде окуп берип, жооптору менен кош айтасыз, ал жообун айтып калыш керек. Түз эфирде экениңизди айтып коюңуз. Так. Кимге чалам? Да, кимдер бар экен? Мен ага даярдап койдум эле да. Адамбы? Суроо чыгып калды бизде. Мышыктар канчалык ылдамдыкта өсөт дейт. Менде Кда жалаң эле. 10 километр саат, 20 километр саат. Бар бекен? Анда кандай кылабыз? Але бербесиң мен. Тамгасына жамак. Суранычтар боюнча. Кимге чалып атасыз? Так, мен азыр эмеге чалайын. Алмаз Шадаевга чалайын. Алмаз Шадаев. Бат-бат 1 мүнөттүн ичинде экен айтыңыз, А варианты 10 километр саат деп окуп бересиз. 20 километр саат, 50 километр саат. Чоң үнгө коюп алыңыз, анан микрофонго жакыныраак. Биз да угалы. Уктап чыккан жок болдук эмби? Анткени көп жылдыздар түнү иштешип. Алло, Алмаз досум кандай? Уктап аттым беле. Сага түз эфирден чалып атам досум. Сага суроолорум бар, азыр мен суроо айтам. А, Б, В варианты менен сен бирөөсүн тандап айтып бересиң мага. Бирок туура айт, сен жоогуңан зависит этет барды. Так, суроону айтайынбы? Батыраак. Мен эфирде азыр сага суроо берем. 30 секундуңуз калды. Биз убакыт кетип атат. Сыртка чыгарыңыз, бат-баттан. Убакыт кетип атат, болду. Мышыктар канчалык ылдамдыкта өсөт дейт. Асы 10 километр саат. Ой, 10 километр саат. Б'сы 20 километр саат, В'сы 50 километр саат. Бир вариантын айт, бат-баттан. Энди өсөт дейсиңби мышыктар? Ооба. 10 секунд калды. Мышыктар жок, өсөт эмес. Өсөт. Өсөт. 5 секунд калды. Бир тамганы айт. А, Б, В. Бирөөсүн айтып кой. В. В вариантын айтты, убакытыбыз да бүттү. Рашык билдирели Алмаз Шадаев. В варианты деди, В деп айтты. Ойлонбой эле айтты, кыскасы. Анда эмесе биздин туура жообубузду бул жактан карап көрөлү. Мышыктар канчалык ылдамдыкта өсөт десе, туура жообун айтыптыр. 50 километр саат экен. Болчалар, азабасыздар. Кыйын экен, интуициясы күчтүү окшойт. Күчтүү экен. Анда эмесе биз бугулар командасына кезек беребиз. Сиздер кандай тамга айтасыздар? Мен өздөрүнө Анда Ж тамгасын айтып коюңуз. Ж тамгасын дейт. Өздөрү тандап алды. Аябай кимге чаласыз? Мен Жомарт деген досум бар. Ал ошо Мунжайл деген магазиндин жетекчиси да. Ошого чалайын. Макул, анда бизге экранга суроону чыгарып берип коюңуз. Баштады? Ооба, башталды. Убакыт кетти. Сыртка үнүн чыгарыңыз, Суроону өзүңүз окуп алыңыз. Кээде уруп салчу эле. Түз эфирде экениңизди айтыңыз.
Алло, Жомарт, салам алейкум. Кыскасы убакыт аз да. Азыр биз түз эфирдебиз. Анан мен сага азыр суроо берем. Сен тандашың керек да, кыскасы бирөөсүнчү. Кыскасы суроо. Бул өсүмдүктүн аталышы галантус. Бирок эл арасында башкача айтылат. Биринчиси чымынчылар, экинчиси байчечеке, үчүнчүсү кактус. Бирөөсүн тандасаң? Байчечекей. Экинчи суроо азыр котур. Байчечекей. Бүттү бир эле суроо. Бир эле суроо, Ооба. Анда рахмат. Кол чабалар. Аябай бат болду, Ситуацияны түшүнөм. Уктабай отуруп тур да көрсө. Ал эмесе Б вариантын айтты байчечекей деп. Бул өсүмдүктүн аталышы галантус экен, бирок эл арасында башкача аталат экен. Бул байчечекей экен, кол чабалар. Сиздар. Аны эмесе бизде операторлор менен бугунун экөөнүн тең достору кыйындар экен. Экөө тең туура табышты. Бирден балл берилди эки жакка тең. Ошону менен бизде бугулар командасына 4, операторлор командасына 2 упай. Койчобулар. Аны эмесе биз кийинки оюнубузга кезек беребиз. Бул читай по губам деп аталат. Оозубуз менен баарын тапканга аракет кылабыз, кеттик. Ал эми азыр оюндун эң кызык жерине келди. Бул читай по губам деп атайбыз. Бул ооздун кыймылы менен экинчи адам кулакчынды тагынып алат, музыка угат, эч нерсе укпайт. Анын командасындагы бир адам айтып бериш керек. Оозун кыймылдатып эле сиз табышыңыз керек. Болгону сиз кыймылдабаңыз, оозуңуз менен эле кыймылдап айтып беришиңиз керек. Сиз болсо кечке угуп тура бербей, бул эфирде пауза болуп калбасын. Ар кандай сөздөрдү айтып турушуңуз керек, Аны эмесе бизде Темирхан ойнойт. Темирхан, кулакчынды тагыныңыз. Мен музыка коем. Тагынсаңыз? Музыка чыгып атабы? Угуп атасызбы? Мен уккан жок азыр. Темирхан демек иштеп баштады. Аны эмесе бизге биринчи сөздөрдү чыгарып баштаңыздар. Биз баштадык. Ушунун барымбы? Бирден сөз айтып баштай бериңиз, эң башкысын. Биз. Пицца. Биз. Пиц. Биз. Пиц. Биз. Эже була кыймылдат. Пицца. Жок. Биз. Биз. Эс алуу. Акырын. Салют. Эс алуу. Салют. Эс алуу. Сака. Эс алуу. Сары. Эс. Эт. Эс. Эт. Эс. Эт. Элик. Досом. Эс. Эс алуу. Айтыңыз, Салют. Эс алуу. Салу. Салон. Эс алуу. Эс алуу. Салонка. Эс алуу. Эс алуу. Эс алуу кыргызча. Эс алуу. Сагыз. Эс алуу. Эсалу. Күнү. Күнү. К. Дудук. Утюг. Күнү. Уйку. Күнү. Уйку. К. Күнү. Күнү. Утюг. Индюк. Күнү. Убакыт бүттү. Темирхан. Бизге 3 сөздү тапты, биз эс алуу дегенди тапты, 3 сөздү тапты. Темирханга койчобулар, азаматсыздар дейли. Бул командасына ал эми биз кийинки оюнчуларыбызга кезек беребиз. Ал эми азыр болсо бизде операторлор командасы кезекке келди. Эрнис Сыздыков аябай даярданып турат. Негизи операторлор бири-бирин кандай түшүнөт болду экен, байкап көрөлү, Эрнис мырза, сизге музыканы койдум, угулуп атабы? Туура айтасың. Уккан жок, демек башталды. Баяман даярсызбы? Аны эмесе кеттик, бизге сүйлөмдү чыгарып берип койсоңуз. Жүрөк. 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 Суток. Жүрөк. Жүрөк. Суток.
жүрөк Утюг. жүрөк Урок. жүрөк 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 Урок. жүрөк жүрөк Уйку. жүрөк Үй. жүрөк Үйдө. жүрөк Үн. жүрөк Гүл. түн жүрөк жүрөк Үн. Кийинки сөздү айтып бериңизчи, кийинки сөзүн айтып бериңиз. таш Саат. таш Салат. таш Сат. таш 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 Там. таш Тал. таш Жакын, жакын, таш жакын. таш таш Там. таш таш Кат. таш Там. Кийинки сөздү айтып бер, кийинки сөздү. эмес эмес Эмес. эмес Кийинкиси. кан Кан. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Эрнест мырза, сиз болгону жүрөк дегенди тапкан жоксуз, таш дегенди тапкан жоксуз, эмес деген бирөөнү таптыңыз. Эмес деген оозун таштап койдум да. Бир сөздү таптыңыз. Ошону менен дагы да болсо операторлор командасы артта калып атат. Бугулар командасында 5 упай, операторлордо 2 упай. Кол чабуулар. Азаматсыздар, ал эми азыр болсо Халва шоудо бизде чынбы же калппы деген оюн бар. Мына ушул оюнду ойнойбуз. Биздин командалар даптаяр турушат. Бир аздан кийин жолугушабыз. Аны эмесе Халва шоуну уланталы, бизде чындык же калппы деген оюнга кезек келип жетти. Мына ушундай карточкаларды азыр биз командаларга берем. Бирок бул жазуусун эки команда бири-бирине көрсөтпөш керек. Мен аралаштырып эки командага бере берейин. Ошого жараша бир оюн окуя айтышат. Андан кийинки команда калп экенин же чын экенин айтышы керек. Аны эмесе келиңиздер. Бирөөнү эле алабыз. Сиздерге берилди калп же чын деген жазуу менен биргеликте. Анда бугу командасынан баштай берели. Карточкаңыздарды көрүп алдыңыздар, ошого жараша окуя эми. Мен айта Келинчегим. быйыл мен биринчи жолу УЗИге бардым. УЗИге барсам биздики буюрса эгиз балалуу болосуңар деди. Анан эгиз болосун деген менен өзүм боюм 1,55 болгондуктан бир аз кыйыныраак сага болот деди. Ошондуктан азыр ай сайын доктурга барып турам. Ушундай окуя. Бул ошондо калп айтып атабы же чын айтып атабы? В целом окуя ушундай да. Менимче калп айтып атат. Калп айтып атат, э? Анда мен мисалы ишендим. Анда биз бугулар командасынан туура жоопту сурайлы, э? Бул калп беле, чын беле? Бул калп. Калп болчу. Болуш керек, эми көрсөтүп коебуз. Чындыгында карточкасында калп деп Адамдар жазылып. алдыганды билбейт, алдыганды. Отура албайбы? Жакшы. Анда азыр операторлор таап кетишти, э? Эми операторлордун окуясын угалы. Бир жолу мен Нурлан Насип менен Асель Кадырбековнун клибин көлдө тартып атып, дрон учуруп үстүнөн тартып атып, дрон суга түшүп кеткен да. Ошондой болгон. Дрон жерге түшүп, суга түшүп кетти. Суга түшүп кетти. Бул көлдө болгон окуя экен. Калппы, чынбы? Чын да. Чын экен, э? Азаматсыздар, эки команда темтек экен, болчобуңар. Ал эми азыр болсо операторлор командасына дагы бугулар командасына дагы бирден упай берилди. Ошону менен бугулар командасы 6 упай, операторлор командасы 3 упайга ээ болушту. Кол чабуулар, азаматсыздар.
Ал эми азыр дагы оюн кызык болуп атабы? Жагып атабы силерге? Жакшы экен, э? Ойнойлу дагы. Ойнойлу. Анда эмесе азыр кийинки биздин рубрикабыз бул жылдыздарды табабыз деп аталат. Кеттик. Анда биздин бүгүнкү шоу программабыздын Халва шоунун жыйынтыкталуучу оюнуна кезек келип жетти. Бул жылдыздарды табабыз деп аталат. Жылдыздарды биздин операторлар командасы, клипмейкерлер жакшы табат болуш керек, э? Биринчи бизде операторлар командасы орун алып атат. Оюндун шартын түшүндүрөлү. Адаттагыдай эле экранга жылдыздарды чыгат. Бул дүйнөлүк болушу мүмкүн, бул Кыргызстандагы жылдыздар болушу мүмкүн, актерлор, ырчылар айырмасы жок. Кыскасы белгилүү адам. Ошону сиз баяманга жашырасыз, атын айтпайсыз, ырларын айтып берсеңиз болот. Кыскасы баяман бат-баттан табыш керек. Түшүнүктүү оюн? Түшүнүктүү. Анда эмесе буга дагы силерге убакыт берилет. Болушунча бат-баттан тапканга аракет кылыңыздар. Биринчи жылдызыбызды чыгарып бериңиздер. Бул Кыргызстанда алып баруучу, аябай көп сүйлөгөн эже. Өзүнүн окуткан академиясы дагы бар. Мурда хит баратты алып барган. Мында хит баратты. Алып баруучулардан Алып айтыр. баруучу кыздардан. Алып барчу Назира. Дагы? Дагы жакындары. Так. Алып баруучу, Кыргызстандагы эң белгилүү алып баруучу. Аябай көп сүйлөткөн Нур академиясы деген академиясы бар. Нур академиясы. Ким? Меда. Ким? Нурзат. Нурзат Токтосунова, кийинкиси. Бул деген Black Star'дын негиздөөчүсү рэп айтат. Россияда аябай популярный, бизге да Бишкекке келип Black Star бургер ачып кеткен. Ким эле? Black Star. Black Star рэпер. Бизге Кыргызстанга Азия малга Black Star бургер ачып кетти. Азыр ошону унуттум. Ушуну таппасаң ойной эле калам. Ой, баарын айтып берди. Рэп Игорь айтат? Крит менен ырдайт, Филипп Киркоров менен ырдайт. Эме Тимати. Кийинкиси. Андан кийинки бул ырчы Казакстандык ырчы, бирок Кытайда аябай популярдуу болуп атат. Да Витас окшоп ырдайт. Эме Димаш. Азаматсыз кийинкиси. Бул болсо Голливудтун ырчысы, актриса да болот, Убакыт ырдайт. бүттү? Убакыт бүттү. Бул Леди Гаганы айтып аткан болчу. Баяман кыйналып атып, үчөөнү таптыр, азаматсыз дейли кожоп калчу баяманга. Жакшы, анда эмесе биз Бугулар командасына кезек беребиз. Анда эмесе азыр бизде Бугулар командасы оюнга аябай мындай болушунча даярданып атышат, Азыр Темирхан табат экен, бизде Айгерим жашырып айтып берет, болушунча. Оюн түшүнүктүү болду сиздерге? Түшүнүктүү эле болду. Анда эмесе биздин убакыт кетти. Биринчи жылдызыбыз. Ассаламу алейкум деп угасыңбы? Ырдайт. Ооба. Кийинкиси фамилиясы менен кошо айтабыз, Бул деген КВНдин негиздөөчүсү орустардын. Орустардыкымы? Кыргызстандагыбы? Жок, Россияда биринчи каналда өтөт. Алып баруучусу. Алып баруучусу ким эле? Билбейсиң, Давай, Жана следующий. кийинкиси Бул деген экөө ырдачы, Макс Садырбеков. ошонун кызы. Чолпон Талибек. Бул деген Facebook'та основателі. Марк Цукерберг. Бул деген, білесің бе, да, биздин депутат. Анан кийин Монбеков. Жок, Жанар Акаев. Жок, Давай. эметет. Көз жакшы көрбөйт окшойт ошол. Атын билбейм, но ачкичен депутат. аты билбейсиң, анда кийинкиси. Давай, кийинкиси. Кийинкиси. Билбейм муну. Бул деген эмеден. Убакыт кетип атат. Давай. Азыр айтам. Биздин КВНщиктерден толук балач. Эмиль. Кийинкиси. Бул деген актриса. Ричард Гирмен көп ойнойт. Леди Гага. Жок. Жок, анда следующий. Кийинкиси. Бул деген ырчы орустардын жаман ырдайт. Убакыт бүттү. Нюша. Жок. Убакыт бүттү.
Ладно. Убакыт бүтү. Бул Ольга Бузова болчу. Бизде Хайпашат дейсизби? Қайташ керек болса. Азаматсыздар, бизде бугулар командасы аябай бат-бат аракет кылышты. Бирок операторлар командасынан бирөөнү эле көбүрөөк табышты. 4 туура табыштыр. Азаматсыздар, кол чабуулар бугуларга. Ал эми бизде болсо оюн ушуну менен жыйынтыкталып атат. Болгону багы эң башкы санын айтып коелу. Бугулар командасы оюндун башынан аягына чейин 7 балга ээ болушту, кол чабуулар. Ал эми операторлар командасы 3 балга ээ болушту, кол чабуулар. Биз бир аздан кийин приздерди беребиз, уткандарга биз менен болуп туруңуздар. Анда эмесе Халва шоунун эң сонун жери, ушул жер мага аябай жагат. Ушул мүнөттөр бул приз берүүчү убакыт келди. Белектерди беребиз. Ал эми бүгүнкү биздин Халва шоуда активдүү жана сонун ойногон оюнчуларыбыз булар. Бугулар командасы болду, кол чаап коелу. Бугулар, сиздерге атайын мына ушундай сертификаттарды карабыз. Барып пицца жеп келсеңер болот экен. Золден Юнайтед Барска барасыздар. Экөөңүздөргө бирден берип, эми жубайлар келсеңер болбой эле чогорасыңар да. Кол чаап коелу, Ал эми биздин операторлар командасында кургол кетирбейбиз. Сиздерге Эрен фитнес залына мындай сертификаттарды беребиз. Барып, машыгып келсеңиздер болот. 2-ден беребиз. Ой. Рахмат. Кол чаап коелу операторлорго дагы. Бүгүнкү Халва шоудо бизде операторлар командасында Эрнис Сыдыков жана Баяман Османовдор болду. Кол чаап коелу. Азаматсыздар. Ал эми бугулар командасында Тимирхан Жолонбеков жана Айгерим Эсангариева болду. Кол чабуулар. Игерек калай барыңыздарга. Азыр эми барыбыз ордубуздан турабыз. Өйдө турабыз. Бизге 1 мүнөттүк музыка коюлат. Билейсиз болушун. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies